Урматтуу Алмаз Акунжанович, бүгүн сизге кайрылуумдун себеби ошол Кара Суу районунун Кашкар кыштак айыл өкмөтүндө жайгашкан номер 59 кесиптик лицейинде бүгүнкү күндө 75 окуучу окуп келишет. Бирок алар ошо бир эле убак тамак аш менен камсыз болгон. Учурда мен өзүм кече эл менен жолугушуу учурунда да барып жеринен көрүп кабар алып келдим. Ал жерде ошо жылуулук системасынын жоктугу, ошол менен эле чогуу ошол ашкана маселеси, ошол жаштарыбыздын спорт менен машууга спорт залынын жоктугу менен ушу бүгүнкү күндө бизге кайрылып атышат да. Бул маселени мына жакында эле өткөн 3-чү элдик курултайда дагы көтөрүлдү. Анан бизге дагы кайрылгандыктан өзүбүз ошо жеринен барып көрүп туруп, бүгүн ушул маселени туура көрүп көтөрүп атам. Ошол маселе боюнча өзүңүз бир капиталдык курулуштар агентствосу менен Минфинге бир тапшырманы берип туруп, бир капиталдык ремонттон өткөзүп бериңиздерди элибиз талап кылып суранып атат. Ошону жеке көзөмөлүңүзгө алып койсоңуз. Андан кийин экинчи маселе, Алмаз Акунжанович, сиз көптөн бери иштеп билесиз бул маселени. Бул маселе дагы мына жакында өткөн элдик 3-чү курултайда делегаттар көтөрүлүп келип, бир экземплярын бизге таштап кетишкен. Бул жерде ошол Нариман айыл өкмөтүнүн Чыңгыз Айтматов орто мектеби бар, номер 69-чу. Башында 536 окуучуга ылайыкташтырылган, бүгүнкү күндө 4 смена менен 1400 окуучу билим алып атат да. Ошол себептен буларга бир кошумча корпус куруу үчүн 2009-жылы 243-чү токтомдун негизинде атайын жер ажыратып берилген. Ош шаарындагы капиталдык курулуштар ишканасынан дагы атайын тендер өткөн, средства бөлүнгөн. Бирок ушу 2010-жылкы окуялардан кийин бул нерсенин курулушу токтоп калыптыр да. Ушул бүгүнкү күнгө чейин 15 жылдын убагынан бери токтоп турат. Ушуну бир жеке көзөмөлүңүзгө алып, ушул 25-жылы ушул титулдук тизмеге киргизип, Госстрой менен, Минфин менен өзүңүз сүйлөшүп туруп курулушуна жардам берсеңиз, кошумча корпускачы. Себеби аябай 3-4 смена менен окуп атышат да. 536 адам окуучу окуй турган мектепте бүгүн 3 эсе адам окуп атат да. 1400 адам. Чоң рахмат.